Keçö нике кыйган bir жерге барсак, bir врач таксыр экен. Өтө илимдүү, билимдүү сезип өзүн. Анан мага айтат, биз союз убагында жакшы эле. Бирөө түкүрүнбөйт эле, бирөө мусур таштабайт эле. Жанагы билет 5 тиын салып туруп троллейбустан дейт. Анан бурап туруп бир эле билет чыгарып айрып алат элең, экөөнү чыгарып алганга уятың жол бербейт эле, ыймандуу элек дейт. Мечит деле жок эле, молдо деле жок эле, сакал деле жок эле, башка деле жок эле. Эми сакалдан көп неме жок. Көчөнүн бардыгы бетин түк басып сакалы басып кеткендер. Медреседен көп неме жок, мечит андан бетер көп, жолу короңго мындан бетер көп, бирок сойкулар азайган жок, уурлар азайган жок, акмактар азайган жок, көчөнүн бардыгы плац болуп кетти. Демек силердин ыйманыңар натыйжасы жок болуп атат деди. Кана, молдосу жок эле, азаны жок эле, мечит медресеси жок эле, СССР убагында бүтүндөй Кыргызстан боюнча 32 эле мечит болгон. 32 мечит болгон, анын бири Караколдогу мечит. Бирок ыймандуу болчук биз. Кана силердики дейт. Ана мен айттым, тууганым, эгерде салат жегиң келсе, помидор эге турган болсоң, жаздын күнү эгесин, анан ошол августка барып жейсин. Кышта жегиң келсе, парни эгип алып, ошондон жейсин теплица кылып алып туруп. Бирок 4 айда, 3 айда чүм берип баштайт. Буудай эксең 1 жылдык, алым эксең 5-6 жылда барып берет, карликтериң барып 3 жылда 2 жылда берет, бирок анын тезде жок болуп калат. Ал эми адамды өстүрүп жеткирүү, адамды ыймандуу кылып тарбиялоо 5 жылдык, 10 жылдык иш эмес, балким бул 50 жылдык иш. Мына ошо сиз айтып аткан доордогу ыймандуу адамдар, силердин муунуңарга тарбия бергендер ыймандуу адамдар эле. Ошоло тарбиячы болчу. Ыймансыздык үйрөнгөнгө